узункол болсун десеңер үй-бүлөдөн башталыш керек. Мен президентimiz Садыр Жапаров катышкан чоң курултайда чыгып сүйлөп, чек ара маселеси боюнча айтып туруп, анан кийин келип бир маселени айттым. Азыр мына биздин жетекчилик бийлик коррупцияга каршы күрөшүп атат, кылмыштуулук, уурулук боюнча күрөшүп атат. Бул бардыгы туура, бирок бул бардыгы тамырга жетпей. Тамыр кайда дегенде, эгер ошол азыркы коррупцияда барды деген министр кызмат адамдарын, ошол безерини, укук бузганды, бандитти, хулиганды учурунда энеси балам уурулук кылбагын, бирөөнүн акыга кирбегин, бирөөгө залымдык кылбагын деп эне мектебин окуп чоңойткондо ошол коррупциялар болбойт эди десем, мисалы силердей болсак. Башкы прокурорубуз Камчыбек Ташиев, өкмөттүн затыды бардыгы отурду. Шунчалык биз ошолордун бардыгынын тамыры үй-бүлөдө. Үй-бүлө болсо, аял, эне болсо, Кудай кааласа, оңой болот. Рахмат силерге. Sizlerге чоң рахмат, ушундай көп болуп келиптирсиздер. Биз үчүн чоңдагы ачылышта болуп жатат. Ага айтып кеткендей эле, мен атын Зарина, мен деген илим жагына бир аз жетишкендиктерим бар. Бирок мен деген агайдын жанында жүрүп ошо шакир болуп калганым, бул мен үчүн чоң сыйынын анан эң чоң даража деп ойлойм да. Агай, сизге чоң рахмат. Сиздин акын мээңизге, элге жасап жүргөн жакшылыгыңызга Кудай ыраазы болсун. Бул жакта уюштургандарга терең ыраазычылык айтып кетейин дедим эле. Мырза, Ислам, Жылысы, Жеке Күнгүн жана башка топтор, эне мектебин жайылтуучулар сөзсүз Рысбек агайдын колдоосу менен бул деген иш-чара болуп жатат. Ушуга дайым жол кол чабуулар болсун. Агайдын жанында жүргөндө биз деген көп областтык иш-чараларга катышып, көлгө барып келгенбиз, дагы башка иш-чараларга катышабыз. Андан кийин агай мен ошондо презентация кылса, Франция, Швейцария, Москвада да окуп келдим деп айтса, иш-чарадан кийин көп энелер келип айтат да, мен биз ошондой болсо экен депчи. Бирок мен жолум ошондой эле болот эле, агай айткандай эле. Сиздердин балдарыңыз мендей болуш үчүн сиздер энелер, мен апамдай болушуңар керек да эң биринчиде. Мен апам деген алдагы мугалим болчу, 40 жыл деген интернат, жетим балдар үчүн интернатында 40 жыл эмгектенди, 4 баланы өзү жалгыз баккан. Андан кийин бизде деген мындай макала лакап деген макала дайыма жазып турчу, билимдүү бирди жыгат, күчтүү бирди жыгат депчи. Ошол билим жазачу, билимге абдан көп басым жазачу. Мисалы деген бизге аясатта ата кичинекейибизде деген жалаң эле китеп алып келчү, таттууну эч качан алып келчү эмес да. Андан кийин кийинчерээк чоңойгондо билдим да, башкаларга таттуу алып келип, эмне үчүн мага китеп алып келчү депчи. Ошо апам да чоңсу болуп калды да. Андан кийин мисалы мындай окуям бар да, мектепте окуп жүргөндө ошо кезде билесиздер, 90-жылдары мугалимдердин акысы пул менен төлөнүп калды, кээде деген отун менен төлөнүп калды да. Андан кийин биздин мектепте 9-класска чейин мен деле ошо жетимдердин арасында 9-класска чейин окугам. Ошо 9-класста бизде немис тили бар болчу. Андан кийин 11-де окуйм дегенде, ал жакта англис тил, андан кийин англис тилде кантип үйрөнөм деп өз алдынча англис тилди өздөштүрүп алдым. Бирок деген деңгээлим жетпегендиктен курска барам деп чыктым да. Андан кийин апам деген акчасын санап андан кийин айтат да, бул кийимге жетпей калат экен, бирок курсумду төлөбөгөн деп айтты да. Ошо келишип деген ошондой дайыма деген ошо басымды кылышыбыз да. Андан кийин азыр мен эле студенттериме ошо бизнес мектепте, университетте дайыма айтам да, билимдин бир деген абдан ыйык нерсеси бар. Бул деген универсалдуу түрдө. Бул экономиканын тилинде айтканда эффект мамонтовых костей деп айтылат да. Бул деген жылдан жылга басым көтөрө турган, алып турган нерседе билим дегенчи. Мисалы өзүңүздү элестетип көрүңүз, сиз деген балаңызга төлөп берсеңиз, Америкага барабы, кайсы жака барабы, англис тилден бойдон калат, туурабы? Ошондо акчаны деген сиз мисалы дегенде жана агай айткандай алтын трос сатып берсеңиз, алтын түзөккө сатып берсеңиз, мурдап кетиши мүмкүн, жолу тийиши мүмкүн, баасы түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан деген ошо алтын деген, алтын эмес, билим деген түбөлүк мурас катары балдарыбызга калсын деп ошондой кызды чакырат элем, урматтуу ата-энелер. Дагы
жаштар дагы керек деп мага айтылды эле. Жана рекламада кетиптир да ошо туура кесип тандоо деген негизи темасында кете турганчы. Азыр жаштарга деген мындай сонун бир колдонмо бар да, ага дагы айтып атпайбы, телефонду кантип алып сатабыз деп. Мен үчүн мисалы телефон бул от катары. Оттон тамаша жасаса болот, оттон өрт чыгарса болот. Ошол эле телефонду деген туура колдонуу ыкмалдарын көрсөтсө балдарга, ал деген азыр Кыргызстанда мына Жалал Абадта отуруп алып туруп, Оксфорд, Гарвард, Сорбонн университетинде азыр француз тили алмашып кетет эле, Сорбонн университетинде окуйлат да. Ошондуктан азыр мен тиги тактага жазып берем, кайсы колдонууларды жүктөп алып, азырдан отуруп алып туруп, ошо балдарыңыз английский болобу, кайсы керектүү билимдерди ошо колдонмо аркылуу окуйлар да. Каусара мисалы деген бир жакшы нерсеси бар. Азыр деген дүйнөдө канчалык чоң кезек болсо, талапкерлердер ошо Оксфордко, Сорбоннго өтөм дегендерчи, ошо университеттер Каусарада кезегинде турат. Менин курсумду алып койгонучу, менин курсумду ошого киргизип койгонучу деп. Ошо Каусаранын ичинде 1000 деген курс бар. Көбү акысыз, көбү англис тилинде, бирок анын ичинде дагы акысыз дагы бар, орус тилинде бар. Акта деген космостроенияден баштап азыркы микробиология, океандан бери ошо үйгөнсө болот да, акысыз көп курстары бар. Анан кийин мен деген биякта студенттер бар болду экен, же окуучулар бар, колуңузду көтөрүп коюңуздарчы. Студент окуучулар бар болсо азыр экен, бирок деген сиздерге мындай айтып кетейин. Кимиси студенттерден окуучулардан болот, же айтып барасыздар балдарыңызга ошо Каусарадан жүктүп алып, бир курсту өтүп, анан кийин мындай тест өткөндөн кийин бир курсту аласыздар, курсту өткөндөн кийин тест өтсүңөр, силерге деген электрондук почталарга сертификат алып, мындай ийгиликтүү түрдө ошо курсту өтүп кетти депчи. Анан кийин $45-80 турат. Ошол менен карта менен төлөп жиберсек, кадимкидей кагаз менен салып почта мененчи ошо жалаң курсту төлөп бересиздер. Анан кийин кимдер болсо бул Жалал Абадтан ошо Каусараны жүктөп алып, бир ийгиликтүү курсту өтүп, анан кийин электрондук почтаңызга сертификат берип, анан кийин Instagram баракчама салып жиберсеңиз, мен сиздерге сүйүнчү салайын. Макулбу, урматтуу окуучулар. Менден сиздерге бир сүйүнчү болсун ошо. Макулбу, ошо Каусарадан өтүп атсыңар. Азыр деген мен деген эмне үчүн агайдын аркасынан ушундай көптөн бери жүрүп, агай шакиртиңиз болоюн деп суранган. Азыр деген көбү деген ошо Франция, Швейцария десе деп калат да, мен деген билип турам. Көбү деген мүмкүн азыр сурасам деле айтасыздар, мен деле Франция баламды жиберсем, өзү барып окуп келсем депчи. Мен үчүн деген азыр Баткен Франция болуп жатат. Мен ошоко барып агайдын методикасын үйрөнүп, ошо Баткенге жете албадым деп бир аз деген наразы болуп жүрөм да. Сөзсүз барам, сөзсүз дагы ошо үйрөнөм да методикасына. Анан кийин деген азыр Каныбек Иманалиев доктор политических наукада жакшы деген адам, абдан билимдүү адам ошо министрликке келди. Анан бир жолу деген ошо башка иш-чаралар менен тааныш болчубуз ал адам менен. Анан кийин ошо чакырып калып айтты да, Зарина, сиз деген эл аралык деңгээлде окуп келдиңиз, ошо мага деген коомдук кеңешчи болуп бере аласыз дегенден ушундай сурадым да, агай, мен сизге керегим да жокпу, мен деген устазымды деген ошо кеңешчи болуп алыңызчы, бул деген адам ушундай жетишкендиктерге, ушундай натыйжаларга алып келди, ошо бир эле кичинекей мектепти дегенде, ошо 1000 мертебе рахмат ошол адамга. Ал макул деп ошо жерден эле буйрук чыгарды да, Габыл Мадалиновду коомдук кеңешчи болуп алдык депчи. Каныбек Иманалиев азыр деген ага айтты, 22-синде, 23-күндө чоң бир семинар өткөзүп атат, мектептин директорлор үчүнчү. Анан кийин агай деген программасы боюнча дагы 100 адамды ошо Баткенге алып барып окутам деп жатат. Бирок билесиздер, агайдын мектеби абдан эле кичинекей айыл жайгашкан, 3 километр Тажикстан чек-арасында жайгашкан, анда шаар жок, мейманкана деген жок, 100 адамды жайгашта турган жок. Бирок мындай чечим таптык, азыр 50 адамды алып барып, боз үй тиркемелерин даярдап ошо Каныбек кыз айтты эле. Анан кийин азыр 22-синде өтүп, азыр айтты дагы деген адамдар алып бармай алды да, Жалал Абад шаарынан. Дагы ошо окуудан дагы мүмкүн жолугабыздар. Дагы бир айта турган нерсе, агайдын методикасы, мен деген кичинекей кезинен апам деген мугалим болгондуктан мен педагогика абдан кызыкчумун. Кичинекей курчактардын отургузалып, ошо ойношумун да. Анан кийин ошо кесип тандоо убагы келип калганда мен ошо педагогика апа барам десем, апам жол бербей койгон. Акчасы аз, эмне кыласың, андай болуп кетти, математиканы жакшы өздөштүрөсүң, андай болуп ошо математика тармагын тандап экономист болуп кетти. Анан кийин азыр Кудайга миnnetте рахмат, мен деген ошо экономика аркылуу мен негизги кесип боюнча
боюнча, эл ара масалдар боюнча адисмин. Ошо экономика аркылуу мен педагогикага келдим да, ошо бизнес мектепте, университетте ошо боюнча сабак берем. Анан кийин менен ошо кызыгып жүргөндүктөн мен Францияда жүргөндө Монтессори, Сэр Кен Робинсон ошолорду оригинал окугам, англис тилинде, француз тилинде, Сулхан Билецкий, Шалва Манашвили, Шамиль Ахмадуллин, ошо чыккан педагогдорду канча китебин окуп, канча видеосун көрүп, канча лекцияларына барып жүрдүм да. Анан 2020-жылы келип, ошондо ага барып кел деп угуп калып, ошо түн бою деген видеолорду көрүп, дагы китептерин таап алып, ошо кыйналсам дагы ага айткандай кыргызча өзүңүздөр окуп турасыздар, бир аз чолоо болуп жатат да. Анан кийин ошону окуп туруп, мен ушунча таң калам да, бизде ушунча чыккан педагог бар деп, мен деген ушунча педагогдун эл аралык деңгээлде окуп жүргөн маалыматты мен бир жерде таптым да. Анан кийин бир аз өзүмө жалпы болуп кетти, ушунча убакыт кетирбей эле агай деле методикасын окусам болмок экен депчи. Мен деген ошо методиканы экономика аркылуу деген дайыма түшүндүрөм да, өзүм